Baksam kayda koysanız değil. Beni kırasınlar. Yok bunu olmaz. Gel stoldan bizge daha beri. Aslında koyuyorsun. Gelin görüşecek. Kızlar mı ne kasal basın? Саламатсыздарбы, урматтуу биздин ардагерлерибиз. Бүгүнкү өзүңүздөр көрүп тургандай ак калатчандар азыркы күндө сыймыгыбыз деген тарыхый бурчтуу ачылуу аземине куш келипсиздер. Биздин оорукана алай районунда 1939-жылдары түптөлүп, бүгүнкү күнгө чейин 80 жылдык узун жолду басып өтүптүр. Ошол учурда бир канча жергиликтүү медиктердин мууну иштептир, ар кандай татаал мезгилдерде, оор мезгилдерде иштептир. Өткөн тарыхын билбеген келечекте жолун таппайт дегендей, келечек муунга үлгү болуш үчүн, ошолордун эмгегин унутушпаш үчүн директорубуз Талантбек Маматосмоновдун жеке идеясы менен ушул тарыхый бурч ачылуу аземинин алдында турат. Анда эмесе азыркы сөз ачып бериш үчүн ал аймактык ооруканасынын директору Белекбаев Талантбек Маматосмоновичке берилет. Урматтуу агай эжелер, энелер, бүгүн бизде чоң майрам. Себеби байгыл тарыхы жок больница болбойт да. Ошон үчүн биз ушул идеяны алып чыгып, ушу жаштар келип атат, азыр күндөн күнгө жаштар көбөйдү. Жаштар келип ушуларды эстеп, бизге чейин да ушул эмгекке сиңген биздин агай эжелер бар экен деп эстеп жүрсүн деп, ошол максатта ушул ардак тактаны бүгүнкү күндө ачылыш аземин жасап атабыз. Биз эмне дейбиз? Биринчи тарыхты айтып кетти. Больница 1936-жылы ушул эмне аскер бөлүгү болгон. Ошол жерде санитардык отдел деп ачылып, 36-жылы больницанын фундаменти куюлган. Андан кийин 1960-жылы Айтбай Рахманович биринчилерден болуп өзү келип, андан кийин Маматулла Рыскуловичти Кулак агабызды окууга жөнөтүп, ошо биринчилерден болуп, ушул аймактык оорукананын негиздөөчү, түптөөчүлөрү болгон. Ошол кишилердин элеси ушул жаш кадрларда ар дайым эсинде болуп турсун деп, бүгүнкү ушу биздин салтанаттуу майрамыбызды ачып атабыз. Кош келипсиздер, рахмат келгениңиздер үчүн. Рахмат. Анда эмесе азыр артыбызды биринчи ачып алып, салтка айланып калгандай лентабызды кыркып алып, андан кийин сөздү уласак. Келиңиздер, аксакалдар. Айтпай Жаншеке, келиңиздер. Музыка.
Olacak kırgızlar olacak. Kırgızda жақсы söz бар екен. Ер жігіт жет атасын білбесе, ал қырғыз емес деп, ошонсуңары біз оорукананындағы тамаша ретіне айтканда, могул жет аталары тактап чыктык. Анда эмесе кийинки куттуктоо сөзү Алай райондук жергиликтүү мамлекеттик администрациясынын башчысы акимдин орун басары Осмонов Бакбек Арапбаевичке. Келиңиз. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү салтанаттуу иш-чаранын катышуучулары, бардыңыздар бүгүн ушундай жакшынакай болуп, аймактык ооруканада ачылып аткан иш-чара менен Алай райондук жергиликтүү мамлекеттик администрациясынын башчысы Молдокулов Замирбек Сариевичтин атынан, жалпы эле районубуздагы мекеме ишканалардын атынан, жеке өзүмдүн атынан ушул ачыш менен куттуктап коюшка уруксат этиңиздер. Урматтуу бүгүнкү келген коноктор, биздин сыйлуу, ардактуу агаларыбыз, биздин мурдагы ушул улгайып пенсия жашына кеткен биздин врач ага-эжекелер, медайым эжелер, бүгүн райондук аймактык ооруканада чоң жетишкендик болуп атат. Жанагы жакшы сөз бар кыргызда, эл эмгегин эл жебейт дейт. Бүгүн ушул биздин аймактык оорукананы түзүп, ушул больницаны башынан иштеп келген жакшы атуулдарыбызды бир ушул жерге кийинки келген биздин жаңыдан келип иштеп аткан муундарыбызга бир үлгү болсун, бир ушул жакшы жактарын алсын деген ниетте мына Канатбек Маматович жакшы идеяны жаратып, бүгүн мына ачылыш кылып атасыздар. Мен ойлойм бул Кудай буйрса, бунун ийгилиги, жакшы жагы Кудай кылса болот. Анткени көрдүңүздөр, ушул 1936-жылы биздин аймактык оорукана болуп ушул ачылып түзүлгөндө, башында айттыңыздар, ушул бир топ биздин врач ага-эжелерибиз Соломонов, Борисов деген, Сатыбалдиев деген агайларыбыз иштеп кеткен экен. Анан 60-жылдардан бери мына өзүңүздөр көрдүңүздөр, биздин ушул Рахманов Айтбай ажына бүгүн биздин ардактуу районубуздун эң аксакал агабыз, атабыз ушул жерде өзү баш болуп, ошол жерде Рыскулов Маматалла агайыбыз менен ушул жерде иштеп, иштерин баштап кеткен экен. Ошолордун кылган эмгегин ушул биздин жаш муундарга калтырып кетиш үчүн ушул жерде бир көрүп, насаат алып турсун деген идеяда мына аймактык оорукананын жамааты, директору баш болуп, ушуну ачып атасыздар. Маңзылбой болсун. Ушул жерде мына ошол жерлерде, ошол жылдарда иштеп кеткен биздин агаларыбыздын уул кыздары келип, мына тууган уруктары келип, жана Талат Мансурович менен сүйлөштүм. Дагы келип атышат дейт, өзгөндөн келип атышат. Биз ачылышты баштай бердик, келгенде да алар да ой айтылат. Ушул жакшы нерсе адам баласында тарыхта калат да, ал айтылат. Ошон үчүн Талант Маматович жакшы идеяны жаратып келгенде эле кое турган жерде да аябай жакшы тандапсыздар. Биздин аймактык ооруканага келгенде буга чейин деле ошо киргенде эшигинен башталат дейт. Эшигин көрүп төрүнөт деген кыргыздын жакшы сөзү бар. Кирип келатып биздин аймактык ооруканага адамдар башкача бир оорулагайым оорулук кем болсун, аз келсин, бирок кирип келаткан адамга башкача ооруа пайда болот да. Дагы бүгүн бир тасыктай турган нерсе, мына бүгүн ушундай эски сөз менен айтканда ардактакта дейт эле илгери. Биздин баягы эмгек кылып кеткен атуулдарыбызды унутпаш үчүн ушул ардактактарга, ал убакта сайыз убагында ардактактарга өзү чыгып, ошол жерге сүрөтүн илиш бул чоң нерсе болчу. Мына биздин мен жалган айтпайм, мына биздин ушул ардагер агаларыбыз, врач эжекелерибиз булар билет. Бул тарых. Ошон үчүн Талант Маматович дагы бир жолу ушул илинген инсандарыбыздын өмүрү узун болсун, кээ бир качып болуп кеткен агаларыбыз, эжелерибиз бар экен, алардын эмгеги баланып, ал өздөрү жок болсо мына жеңелерибиз, эжелерибиз өздөрү келип, бала чакасы келе турат. Ушул кишилер эмгеги эстен кетпейт. Мен ойлойм, дайыма эскерип биз ушундай жакшы иш-чарада келип турганга Алла Таала насип этсин. Элибизде тынччылык, аманчылык болсун.
дайыма аймактык ооруканада ушундай жакшы ишler болсун. Көңүлүңүз үчүн чоң рахмат. Айтқаныңыз келсін. Учурдун акылмандар айтат экен, тарыхты сындап, мылтык такасаң, келечек муну сен замбирек менен тосуп алат деп. Бул ачылыштын символикалык мааниси абдан зор. Анда эмесе кийинки куттуктоо сөзү Алай үй бүлөк медициналык борборунун башчысы, саламат сактоонун район боюнча координатору Алыкулова Гүлнар Скуловна берилет. Саламатсыздарбы, урматтуу мааракенин катышуучулары. Бүгүн Алай аймактык ооруканасында жалпы эле саламаттыкты сактоо тармагында аябай жакшы самалык болуп турат. Улууга урмат кичүүгө ызат дегендей биз дагы улууларды урматтасак, бизден кийинки муундар бизди дагы ызаттап алат. Ошон үчүн Алай районунун саламаттыкты сактоонун корифейлери, эң баштоочуларынын жакшы жерге илип ардактап дагы сыймык катары белгилегениңиз үчүн Талапбек Маматосовна чоң рахмат. Мындай жакшы самалыктар көп болсун. Келген оорулардын бардыгы шыпасын таап кетсин. Ушул жогорку муундар бизге батасын бере берсин. Элибизде тынчтык болсун. Рахмат. Жана ачылышта Талапбек Маматосович дагы айтып кетти, деги тарых бурчунда да жазылып турат. 39-жылдары ачылса, оорукана биринчи. Ошол убактагы алгачкы кызматкерлер бура орустар болгон, орус улутундагы ошол аскер кызматкерлеринин үй бөлө мүчөлөрүнөн тулган. Ал эми жергиликтүү жашоочулардан жаңылбасам биринчи жолу жогорку окуу жайды бүтүп келип, жогорку билимдүү дарыгер кесибине ээ болгон аксакалыбыз азыр алдыбызда турат. Рахман уулу Айтбай ажы, анда эмесе кийинки куттуктоо сөзү Рахман уулу Айтбай ажыда. Assalamu alaikum. Hurmattуу менен замандаш, аккалатчан, кесиптеш, ошол убактагы замандаш, кийинкилер мына уул кыздарыбыз сыяктуу болуп, азыр ошо биздин замандаш болуп иштеп турасыңар. Мен айтайын дегеним 59-жылы июль айында келдим жерге. Келсек, 4 эле врач бар экен. 4 эле врач. Бирок жергиликтүү бир дагы врач жок. Ошо врачтардын жетишпегенин негизинде ана санэпстанция. Ошонун главрачы да келип жерде иштеп, дежурить этип, ошо кызмат этет эле. Эми мен айтайын дегеним, айнанайын, ошол убактарда шарт өтө татаал эле, кыйынчылык убак эле. Врачтар жетишпейт. Ооруканада машина деген жок. 2 атыбыз бар эле. Арабага салып, дайрадан суу алып келет эле. Кыштын күнү чанасын куруп алып, дайрадан суу алып келип, ушерде ушинтип жашаганбыз. Ошол 2 аттын бирин кокус вызып болуп калса, чакырып болуп калса, ошонун бирин минип алып, каерге чакырса ошол жерге барат эле. Мисалы мен өзүмдү айтайын. Кабылан көлдөн бирөө жарымы барбы азыр? Орда аргандар бар ошол убактарда. Ошол жерде бир аксакал оройт эле. Камал ака деген. Азыр мынабы баласы Зулпу. Ошол буйзуп кылганда ушунан атын минип алып туруп барып, кабыланда барып, сироз печени эле ичимагында сууга толуп кеткен. Барып суусун алып ошол жерде дарылап, анан кийин ошол жерден кайра аттуу жерге келет элек. Күн жаап атабы, кар жаап атабы, анысына эч кандай сөз болгон эмес. Ошол учурларда дагы кыйынчылыктардын бир кыйынчылыктары көп эле болгон, кызамык көбөйүп кеткен. Кызамык көбөйүп кетип, кызамыкты алдын алыш үчүн атайын бир мындай вакциндер келген, тоголок кичинекей шарик. Аны муздакана бир немеде сакташ керек болгонда, термоско. Термос жок. Айылда кимдин термосу бар,
Oşol vakta gravaraş da var iken, men de var iken da bir ekşiyorum. İçine sağlık alıp durup, bana bak şimdi. Üyüme büyük kıdırıp, kıştın erasakınday bir kar cevap durgan gezin. Ben özümdün ele söylemem aytayım. Ana o şerden kim var iken 7-8 mesestrani eşit alıp, hazırkı mana Coşal'ın mıtıfıda batmayız, başında ayıldar yemeye başlayan. Üyüme büyük kardı malta türü boşa mesestralardı. Ayesti alıp, Büşşat'ın başındaki ayılga çeyen barıp, birden taratıp gelgen biz. Birden. Şu bir cumanın içinde zor geçettik o şeye. Karmalda oturup. Bana bu dele bu öte ona işe turgan emez. Kulağa şükür o şanımının al vaktlerde Cıkış doğrulardaki hazıra gele. Anan çıkarıyımı geldi medisinallıktan teyli boyunca al vaktlerde öte ana malçılardı teyli. Şulardı teyli bu özünce bir çok problemeli. Bana şahırlarda şaktörler teyleyende kılıp. Malçılardan her bir ürünü o şehirden başlayıp al vakta bizge keyinki getirdi şu çoğalay da karaydılar. Narı karamıka çeyin. Karamıka çeyin. Beri gömgüsü, beri yukostu. Uşa atayın. Hatta poyuz uyuşturu alıp. Hatta poyuz uyuşturu alıp. Her bir çavandardan üyüne gidip atayın uşa bu vaktarda spor komen söyleşip bunda yaşıkça casatkamız. Bir oşa kança rayonda çavan üyüsü şurada yaşık casatı onun içine derini salıp deri kanda kaysı deri kaysı demek verilir. Oşaların cazıp atların cazıp anan kim kaysı vaktarda gelip durgan vraçlardan şulardan bardırın cazıp şu akılsız koşulardan bardırın. Şimdi derkilek. Akılsız. Al vaktarda alemes mana şehdek mesestrarlar dilebilir. Çatkan orlarga biz akılsız deri öğretilek. Akılsız deriler nişatıdır. Anan kokusu deri çoğuken bar deri alıp gelmenen edip durup mesestrarlardan bir personel şunday bayakı uğurluğa ayrıca bana baldar orkanasının apalarına şunday bir resept yazıp verip koysa bana ben özüm şakırtı alıp durup koşanı. Niçin senin bana resept yazıp durup der tap geldim çönöttüm. Zayap vergin yemek hazır, tez hazır, aptekega. O şerden varıp özleri ap gelip durup mesestralar bana oşalar vardır. Bağırıp ap gelip zayap kaminin. Oşa darlaydılar. Vardı akılsız adı vakta. Çatkanı dağı, darlanganı dağı. Akılsız dedi. Bu sayesinde bir artıkçılık oşalı vaklarda öteceksin lazım. Öte gömül bırak dedi. Anan çıkarı yani dağı bir jakşıcakları kaysı oşa kiyinki yıllarda baldardan bana işötke oğurları koyup gitti. Bu şeyde. Rayonda. Oşanda biz atayın sanaviyatsa degen bulundu. Sanaviyatsa'nı vertere çakırıp durup bana oşunun arka cağında bir ay toktatıp okumuştuların, vraçların bardır çoğu gelip durup şu yerde şu bardırım derlerken. Ana jakşılık şu sayızdın en jakşı. Besplatlı gelip darlap şu samelot benim gelip samelotun içeride toktatıp koyup derlerken. Şulardan bardırım koşalı vaklarda ben Korkmedet kabinetin başçısı birinci zamgıla arasılım. Oşa sanaviyatsanı kayerden çakırsak oşarga baradır. Dağı bir jakşıcağı oşal börtölep menen alay önündeki maçlarda teyli boyunca daha çakırsak sözsüz gelirdiler. Börtölep. Gördüler mi? Besplatne. Anan çıkarı aytıla vere turan nemeler öte köp
Oşol vertolyotubuzun biri Köksu, Egizek, Nurağlardı bardın maçlarda kıtırıp durup keyin kaytardı. Kötörülürken bir жақта zım var eken Köksu'da, Tilpan zımı. Oşağa vurulup kalıp, oşal yerde toktap kalıp kaldı. Eğimi oşal yerde kalıp, bayakı vertele toktap. İçinde vraçlar var, bardığı var bizim buna vraçlarımız. Gayrı oşa Pişkek'ten dağı bir vertolyot gelip, sançasını ap gelip neme, zapçasını ap gelip bardırın. Onda gayrı uçup ketken. Gördüler, oşalardan vardı oşal vaxtlarda akılsız öyle. Akılsız. Kıyıcılıklar bolğan. Kıştın günü, caydın günü de giyinçerek, bu da aşır maşina payda olup kaldı. Biz Atay'ın avtopoyoz degen uyuşturgan öyle. Bugan medisina, madaniyat üyünün, başka gözünçe avtopoyoz uyuşturup, barıp büt bardırın kıdırıp, şu elde medisinal jaktan teylep şüntüp gelgen biz. Emi ikinci bir jağı, ayda turgan aynanan sözü, manav ayın çarbağa çardan beri boyunca. Eldik, manav demelerge çoğur, olovu, başka olovu, şularga sözsüz biz baratılek, eskaçın zamandık, nam algan emesmiz, daima aldığın katarda çıkmamız. Ayrıca manav Dambu abana bana Gülçen Nazır Köprüsü var mı? İlgili su beri o bana stadyon nemede Turhancer'den önde yakatıldı. Bana hazır stadyon Turhancer'den. Koşanı gelip o ödönkül eski köprüsü Turhancer'den Dambu casap öldü hote ana savay çara oşandan narzaka çayın barıp Dambu aylap suyunun vardır narzaka bir nukkaleme ölüp koyğumuz. Oşol vaxtlarda da oşo dambu boylu su boyunca medikler oşol vaxtlarda da bardık demelerden, organizasyonlardan burada. Birinci orun derler. Ben oşolarda vraçlar barsınlar, oşo katışkanda birinci orunda eğilip gelgenmiz. Rayonda dağın bir misal, dağı жақсы жағын айтып қоя берейін, aynen таза кетпегілер. Kuruluş kuru boyunca aşağı bölümünün al vakti Pıramadı şu yerde şu lavrasını sen den sonuna baylanıştı. Bir nese bolsa da beni çakılattılar. Umarım degen şu birinci sekreterimiz bulgan öte kıyın kişiler, öte jakşı kişiler, göröget kişiler. Oşam çakırı alı aytpay dedi. Gel gidedi gel. Oşo büroga bardığına katışıp rayon boyunca 120 kaşar kuruş gerek koz postok bilen aşağı bölümünün dedi. O sizlerge bir veririz, kaşar veririz, oşonu sizler kuruşuna gerek dedi. Algay cerdi. Al de sokunu vereceğimde bakar atalarda. Akagarını vereceğimde. Makul oldu. O şehirde bana hazır oşoğa katışkanlardan da yapardı. Cana Dursunbay degen gel bedi anar. Oşoğa manki bunda oşo jakşı demesi var kişiler, jölden var kişilerdi. Oşo 118 metre yerge 218 metre uzunlukta duvar ördük. Taş duvar örüp çıktı. 200. Sebebi o şartların onu yerdesiler burasını adap koydu. Burasını degende biz emi an tekizde bir metre bergen yeri yok. Bir metrinde burada suda sayda sayı olmadı da su ağır durgan. Gevcerine 4 metre büyüklükte. Gevcerinde 2,5 metre büyüklükte. Turası 9 metre. Oşanda yemek kılıp durup 218 metre 9'dan metre çeker duvar olup oşa
125 kaşar kurgan bir rayon boyunca organizasyonlardan içinin birincisi dahi biz kurup götürdük. Birinci biz götürdük. Kurduk, götürdük. Emi anda medikler bana o şöyle dakikal açanlar. Hacakat gelmeyin. Bir sahneyle istedik görgüler. O şerge bağırıp bir avete tanrı sudan vereceğim medikler gelip ana demede o şakarat alanın başında köprünün yüzünden bir kariyer açtık. Kariyer açıp evi Kudağa şükür anca abroyumuz daha jakşılı senteletici degen partoruk vardı. Oşa hesap bozdun demesi. O kişide ben 8 sura aldım. Teleşka sura aldım. Taş yıkırdı. 8 verdi. Şive gece degen yüz vardı. Al büt tam ağaç boyunca ana kamçaka degen vardı o şehirde. Kopşa bitti neçen. Ap gelip durup söyleşip boşanırların içeriden. Özgür suyun boyuna tabakta o şehirden uyuşturup boşkasımını pivana ap gelip koyduk. Boşkasımını. Tam ağaçtığını bakalım. O şehirde işletip birinci orun diyelim. Şimdi gelgen bir sözüm. Ben sözlük öğretmeyim. Ayda durun sözler böyle bandarım. Bağır karga bunun içine bir savak olsun diye aytıp koydum. Kanday kıyınçılıklar bulgun. Amardı da ikisine yedestirtip nima düşünür gerek. Keyinki muğundarga şu sizlerdagi örnek berip, örnek bolup şu hizmet kılınlarını kalayımın. Yemi niyene açışım gerek. Sizlerge ayından bağırır bana şu yerde inilerin turasılar, şundan şu nevlerinde de şu bandar kızlar oturuşat, şulardan bardığı. Vardır canın şu aldın kıvırıp gelgemiz medikleri. Hiç şu ak kalatlarda bu vakın ayından. Emin madaniyet boyunca boşan vakitlerde rayonda demem oladılar. Bu da üstünlüğü. Oşa bu da üstünü sana değdiğinizde oşanda uyuşturup Dağır rayon boyunca buna rayonda partinin konferansı oladılar mı? Şayla geldi. Oşalarga gelip üstüfet ettik. Oşal çalışkan bakın Kudursun sana değdiğinizde rayonda birinci orunda daha bir medikler birinci orunda yapıyorlar. Daima diyor, şunu anlayacaktım. Madaniyet olsun, çarba işinde olsun, geldi medisini alacaktan teylek olsun. Vardır canın birinci orunda yapıyorsun arayla. Gelmiş bana. Daima birinci orunda yapıyoruz. Şunu yes kaçan siler. Bu özünce bir nama olup karşılayak siler yok. Tradisyon olup. Hiç kaçan artık kalmak aynen ayında. İşine daima alga düştüm aynen ayında. Yeni ben Aksakal ona alıp yemek katarı, Artager katarı, Aytar sözüm bir Cenab-ı Nimet'e dağı yazılgan Oşa alay ülke buna Nimet'e birinci yolu medisinaga şiir salgan bir önemli programına başlar tutuldu. Rahmat, biz bu iş-şaradan keyin kişine çay uyuşturganbız. Көп сөздөр, көп куттукта сөздөр ошол жерде сөз берилет. Менимче айтпай ажы барлык сөздөрдү сүйлөдү окшойт, кийинки куттуктай турганда куттуктап эле кете турган болуп калды. Анда эмесе мына оорукананын тарыхында 12 главврач өтүптүр. 12 главврач Калычбек Мамат Осмоновичти кошкондо ошолордун ичинен эң узак иштеген главврач бар экен, биздин алдыбызда турат. Болотбек Коргонбаевич, сиз келсеңиз. Анан айтпай ажы жогорку билимдүүлөрдөн биринчи болуп келсе,
орто билимдүүлөрдөн биринчи болуп Максут Алиева Ган эжекебиз келген экен. Сиз дагы келсеңиз. Бул жака келсеңиз. Бүгүнү сөз беребиз. Анан ардегер аялдардын ичинен көп жылдан бери бизде иштеп, гинекология бөлүмүн жетектеп жүргөн Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген дарыгери Калдыбаева Зейнат эжеке келсеңиз. Бүгүнкү жашынакай салтанаттуу күнүңүздөр менен урматтуу коноктор, урматтуу биздин коллегалар, мына Айтбай ажы Рахманов аябай жакшы сөз сүйлөдү. Ушу биринчилерден болуп Айтбай Рахманович менен Абдулла Молдолович деген чоңолайдык врач бар эле. Ушул эки киши жергиликтүү кадрлардан биринчилерден болуп келген да. Эми биз калган нерсени Айтбай акай баштады эле, мен чөпкө жетелекте эле бүтүрүп койдуңуз Айтбай ака. Чөптү айтсаңыз дагы айтмак, сиз айтырсаңыз. Ооба, эми чындыгында Айтбай ака айтып отурса, баягылар көзүңө элестеп, чындыгында медицина кызматкерлердин кылган эмгектери көз алдыңа тартылат да. Дагы бир айтып коелук, Айтбай ака айтып кетти. Дагы башка коомдук иштерде, өздүк көркөм чыгармачылыкта иши кылып бардык иштерде медицина кызматкерлери ушу биринчи орунду алып келген да. Ушуну айткысы келди Айтбай ака. Анан кийин эми заман өзгөрөт экен, коом өзгөрүп атат. Өзүңүздөр билесиздер, социализмден сразу эле капитализмге өтүп кеттик. Ошолорду карап көрсөк, бири-бири салыштырып көрсөк, аябай айта турган нерселер көп эле. Азыр Айтбай Рахмановичке айтып атам, эми анал жерге барып 100 грамм ичерде, багыл ветерандар иче турган 100 грамм болотмуш дейт го Айтбай ака. Ошондо дагы айтасыз алы. Көп нерселерде. Рахмат. Эми мына жерде биринчи кезекте мен чындыгында рахмат айтып коюш керек. Талантбек Маматович идея көтөрүп, жалпы дирекция, анын ичинен анча-мынча колубуздан келсе биз жардам берип, ушундай жанагы маалыматтарды топтогонго аракет кылдык. Бирок бул жерде эң негизгиси ошо инициатива көтөрүп, уюштурган киши деп болот. Эми Талантбек Маматович биз канчалык айткан менен башка кылган деле сөз көбөйө берет. Бирок элдин бардыгы азыр ушу алдыңкы миллионер кишилер деле ушу тыйынын таап келип, элден бат алсам дейт. Сиз дагы ушу биздин ардагерлерден бүгүн жакшы бат алсаңыз, Кудай кааласа, ишиңизге ийгилик болсо, коллективибиз тынч болсо, биздин больницанын ичинде дагы ийгиликтер боло берсе, элдердин оорулары, майып болуусу азайса, ошол биздин жетишкендигибиз деп ойлойм да. Эми мен мына бул жерде кичинекей айтып кетейин дедим эле. Баятан бери өзүбүз жөнүндө айттык. Эми дагы өзүбүз жөнүндө бир нерселерди айтып кеттим эле. Мына бул жактан мына Акимай Темиркулович отурат. Бул кишинин өзгөчөлүгү өтө өзгөчө киши болгондо, мен учурунда ушул кишинин зам болуп турганда жаңыдан жумушка киргенмин. Биринчи күнү келсем эле 1-августта дежурство коюп койгон да. Эң эле ушу дежурство турган проблемалар. Акысыз бирден 2ден дежурство 1 айына коет эле. Ошондо дагы баарыбыз эле кубанга турган бай үчүн дежуртет жүрө берет элек. Айланай нукам, туруп сен бүгүн ишим чыкты деп эле, ошонун ордун дежуртетип эле жүрө берет элек. Айтбай ака айткан тууру ошо ат болот эле, болбосо грузовой машина болот эле, аны де орулга же жошолго минип кетип калса, бул жерде иштекке чок көрөт эле, ана толкун эже отурат, азыр келет машина ушул жерде деп коюп отура берет эле. Кийин Волга келди, башкалар келди, машинаны кийин алып келе албай калдык. Машина областтык медтехникада өчүрткө туруп 2300 сом турат эле бир УАЗ машина. Ушуга ким Эрмекбаев деген Финаделдин бюджет отделинин начальниги болуп, ушудан 2000 сом сурап жалдырап жүрө берет элек. Атаканы урушат эле, машинаңарды албайсыңар. Нива турат, Дук турат, УАЗ турат, Жигули турат, албайсыңар дейт эле. Кийин ушинтип кээ кылган экенбиз, кийин кор болдук ушуларга. Машина таппай баарыбыз эң жакшы иштегендерге бир УАЗ машина менен белек кылып берген да. Ушинтип коом өзгөрө берет экен. Мен жанагы айтканым 1-2
кечирип коесуздар. Ушул жерде бардык ушул кишилердин туугандары келип отурат. Эки ооздон сөз айтпай кетсем мага болбосо керек да. Ушу Акимбай Темиркуловдун ушунда Дербистовго келип биринчи турдум эле ушу орун басар экен. Аябай мындай интеллигенттүү, акылдуу, метайым, ушу бардык кишилерге тең мамиле кылган киши эле да бул киши. Bir günü bir primer aytıp keteyim, Skori'nin azırkı karolkana turgan жерде Skori var, içinde oturup 5-6 medrobotnik jamanda atağız. Qaysi kişi talaptılıkты köp koysa, o kişinin birinci jamanda aytelek de. Ana meni mıntıp koydu. 5-6 oğuz jamanda atsa, al kişi aylekin arjağında uğup duraveriptir da. Kiyim bütkönümüzde gelip bolduğunca da kaldığı da giriyor da. Ondan daha bir жақсы jeri, Her bir medroботникті ашса күн аял кишилерди, санитаркадан баштап врачтарга чейин канчайлык боюнда бар, качан боюнда болду, качан декретке кетет баары билет эле. Себеби дегенде анын ордуна бирөөнү коюш керек да. Особенно операционный медсестралар өтө таңкыс эле, ошондо айтат эле, кап ошо Никол аял болгондо Никол деле коюп алсак боюнда болбойт эле ушул. Заменсиз иштейт эле дейт эле. Ошондой эле кишилерде мына Марат Манкевич отурат. Өзүңүздөр билесиздер, өтө таланттуу киши болгон. Азыр алардын туугандарынан келген жок бул жерде. Рахмат. Марат Манкевич да келип ушул жерде мына хирургияда баарыбыз чогуу иштет эле. Лор врач, глазной врач, челюстной хирург. Ушул киши район боюнча келинчеги менен келип кечирээк келген менен колу ушундай сулдуу, жакшынакай киши эле операциялар жасайт элек. Бардык операционныйда бирге болот эле. Бул кесарево сечение деле, ампутация матки деле, травмасына деле, башкасына деле. Чогуу кире берет эле, аралашып эле. Анан кийин ушу Марат Манкевич жөнүндө бир нерсе айтып кетишим керек эле. Ушул жерде Кабылан көлдөн келе жаткан автобус авария болуп, мына Кабылан көлдүн көпүрөсүндө бир автобус кыйрап калган. Бу жерден машина менен медиктер баарыбыз барып, жардам көрсөткөн ошол жерде уюштурду элек. Биринчи эле кыйкырганына барып жардам берип эле унчукпаганы калып кетип атат караса. О биринчи эсин жоготкон киши унчукпай совсем кыймылдабайт экен да. Ошого биринчи барып жардам берип келип, айтпай айткандай жана вертолет менен адистер келип, Марат Манкевич шинировать эткен челюстарды көрүп алып, главный стоматолог, челюстной хирург сразу ушу барары менен высший категорияны берген ушу кишиге. Ушундай колу сулдуу жакшы кишилер алайда ушундай болот деп ойлободум эле деп кеткен да. Ушундай шинировать эткендерди, жоо асынгандарды. Анан кийин жана нышан операция алган башкаларды айтпай эле коелу экен. Ушундай кишилер Марат Манкиев, Уланкабыз Тургунбаев боюнча да бир эки сөз айтып кетишим керек. Бул кишини бул жагы Тажикстан, Чоңалай бүт бардыгы тааныйт эле. Кабызга келип көрүнөм деп Тажикстандан кишилер Сарташка келет эле. Ушундай бир кыргыздын нак жигиттеринен эле да. Келе жаткан деле, ана жактан келген деле, ассаламу алейкум деп эле ушу киши менен биринчи учурашып кирет эле. Так, ошондой эле Шамшхан Досалиевна бул жерде жок болуп калыптыр эми. Шамшхан Досалиевна дагы жакшы психиатр болуп келип иштеп кетти. Эми Айтбай ака өзү жөнүндө айтпады, мен Айтбай Рахманович жөнүндө айтып кетейин. Эң биринчи келген врач, терапевт ушу киши болгон. Ушу кишилер келгенден кийин Анна Андреевна Борисов биринчи ушул Алай районунда биринчи даярдоо курсуна адистерди ушул жерге алып келип алып, даярдап, Жаллабадка биринчи прием болду эле экзаменге. Ошого бизди алып барган ушул жерде өткөрүп келген. Ленин ордендүү Анна Андреевна Борисов деген бар эле, педиатр эле. Өтө чарчаганда мойнундагы фонендоскопту кулагына салбай эле бул жагы менен баланы тынчтай берет эле. Ушундай жанагындай ишине берилген киши эле да. Анан мейли. Анда эмесе кечирип койгула. Бир ооздон сөздү айтып кетейин дедим эле, калган тиги жактан деп суранып атышат. Туура эле болуп атат. Эми баарыңыздарды ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Бүгүн Айтбай ака айтып кеткен бул тарбия иретинде
аябай маңызы жакшы болду Талантбек Матусманович. Мына кишилерди көрүп биз ушундай даражага жетсек, ушундай кыйынчылыктарды иштешиптир, биздин учурубузда азыр мындай жакшы эле болуп атат деген ойдо калсын деген бир тарбиялык мааниси менен аябай чоң иш болду да. Рахмат сиздерге чоң. Азыр бул киши дагы айтып кетти. Эми баардык келген туугандарды дагы ушу жакшынакай маанайыңыздар менен ал кишилерди бир эстеп, ал кишилер жөнүндө бир сөз уккуңуздар келип келди да. Ошон үчүн калганын кийин тиги жакта айтабыз деп боптур дедим. Эми Канежа кийин айтып берем мен дейт. Канежа бул төкө өзүнүн иши боюнча айтат. Канежа боюнча мен айтышым керек кийин. Азыр чычалайт, мен бир нерсени айтсам. Боптур, рахмат. Саламатсыңарбы, бүгүнкү майрамдын ээлери майрамда эми ушу ардагерлерди ушунчалык уюштуруп отурат. Айтпайга мына менин подругам отурат Эркайым. Эми аз эле калыптырбыз биз ушу биринчи келгендерден. Майрамыңар кут болсун, өмүрүңөр берсин, тең соолукта болсун, балдарыңардын күнү барпайган бай бөкчө болуңар. Анан эми мына жерде турган айнамайым ак калатчан уул кыздарым, силерге чын ден соолук, узун өмүр, калатыңардай ак, көңүлүңөр да ак болсун, ишиңерде ийгилик болсун, силерге келген оорулар күттүрбөй, жакшы айыгып эсен-аман чыгып кетсин. Мен силерге ошондой жакшы нерселерди каалайм. Өмүрүңөрдү берсин, ден соолугуңарды берсин. Биздин келечегибиз балдар дейт. Ушу балдар биз келгенде анча-мынча мына деп сыйлап койсоңор болду. Эми врачтардын баарын айтпайга менен полоттон кийин мага сөз деле калбады. Бирок азамат балдарыбыз бар эле. Мына Салибаев, Турдугулов дегендер, Маматылда кандай гана акылдуу, кандай гана эстүү врачтар эле, ушулардын баары өтүп кетти эле. Ушул кечени мындан бир 15-20 жыл мурун ушундай уюштуруп койсо, ушул кишилерибиз көрүп, биздин кичине арзыбаган эмгегибиз жакшы бааланган экен деп, жакшы кетмек экен. Эми орустар айткандай, кеч болсо дагы ушунусуна рахмат, бар болгула. Анан эми мына уюштуруу тобуна айта турганым, рахмат баарыңарга. Бир киши көтөрбөсө муну көпчүлүк колдобосо болбойт. Талант балам ушуну неметтин. Биз Совет өкмөтү бузулгандан кийин больница ушундай мышык ыйлай турган абалга келген. Приватташтырып, пахвация болуп дегендей, баарыбыз өз очогубузга күл тартып калып, больница аябай начар болуп кетти эле, баарыңар билесиңер. Азыр ушунчалык оңдоду, ушунчалык жакшы болду. Биздин батабыз эмес, талантка элдин батасы тийсин, силерге элдин батасы тийсин. Ошон үчүн элдин батасын алып, жакшы иштеп, жакшы жүрө бергиле. Рахмат силерге, баарыңарга уюштуруу тобуна, баарыңар тынч болуңар. Биздин өзүбүздүн тобубуздун кичине немебиз бар эле, ушуну тапшырып коеюн. Только бул саякташып кетпесин, ошолор эле чай ичип койсун. Урматтуу коллегалар, урматтуу чакырылган коноктор, медик болуп иштөө, дарыгер болуп иштөө эң оор түшүкчүл, кыйын кездерди ушул катарда тургандар бардыгыбыз башыбыздан өткөзгөнбүз. Эми сиздерге андай кыйынчылыктар болбой, негизинен өзүңөрдүн инициативаңар менен, өзүңөрдүн адамгерчилигиңер менен бизге окшоп аябай ынтымак элек. Биздин ынтымакчылыгыбыз, бири-бирибизди сыйлаганыбыз эң биринчи орунда болчу, бири-бирибиздин тилибизди алганыбыз. Эң кенже кызматкерден орто кызматкер, анан дарыгерлер, анан кийин жетекчилер бардыгынын өзүнүн ордун билип, бардыгын сыйлай билип, ынтымакчылык менен иштегенде ишиңерде ийгилик болот. Чын ден соолук, өмүрүңөр узун болсун, бактылуу, ар бир күнүңөр майрам боло берсин. Ушул уюштурган уюштуруучуларга чоң рахмат. Бизди бир аябай кубантып, Канежа айткандай сүйүнтүп, мен көп эстеп жүрдүм. Мен ушунча жыл иштедим. Жаман грузовой машиналарда келатсак, эшик ачылып кетет, түнү келатсак, скорыйларда келатсак, эшик ачылып кетет. Ошол жерден кулап, түшүп кетпегей эптеп келип жүргөнүмө, бир жерден болбосо бир родомдун бир четине ушул жерден калды, аябай иштеп кетти эле деп жазуу бир тактага алар экен деп тилечелем. Мына бүгүн
Андан чоң нерселер болду. Рахмат. Рахмат. Ийгилик, ийгилик, ийгилик. Рахмат айтканыңыздар келсең, калган сөздөр чай үстүндө болот. Азыр мен 2 адамга сөз берем. Бул официалдуу түрдө сүйлөнүш керек. Анда мынабы оорукчандар Бишкекке, Индияга чейин барып азыр боорун, Москвага чейин барып жасатып атат. Кээ бир адамдар алардан эмес бизге келип жасатып атат. Ошолордун бири Чоңалайдан келген, ушунун ачылышына бирден бир себепкер болгон адамдардын бири Эрматов Найман аксакалга сөз беребиз. Кымбаттуу майрамдын катышуучулары, бардыгыңарды майрамыңыздар менен куттуктайм. Мен өзүмдүн операциямды айттыңыздар, былтыр экени оорусу менен ооруп калып, ушул жерде операция алып, катарга кошулуп, рахмат, азыркы күндө ден соолугум жакшы. Ушу Талан Түкандын биринчиден бала чакасыга өзүнө бекем ден соолук каалайм, узун өмүр каалайм, ак тилек каалайм. Ошону менен иштеген ак кылаччандардын бардыгына иштерине ийгилик албам, ден соолук эч качан оорубасын, ак тилек каалайм. Атап келген подаркам бар экен, ушуну тапшырып коюуга уруксат этиңиздер. Koyun barukam apkel berem. Atay şu obraska vatpay kuanычым keldi de бүгүнкү күндө şu майрамыңыздарга 2 куплет жаштыктан калган эле сырым бар эле, ушуну ырдап коеюн. Ay nurun dizgen tөгүлдү, алтыным айтсаң көңүлдү. Ардакта жүрүп ай өтөлү, алтындан кымбат өмүрдү. Nurun dizgen tөгүлдү, күмүшүм айтсаң көңүлдү. Гүлдөтүп жүрүп ай өтөлү да, күмүштөй болгон өмүрдү. Жалбырак учат ай дирилдеп, ажабыккан турмуш ким билет. Жаш кезең ойноп күлбөсөң, жашообуз канчаң ким билет. Алапы башы аларча чыгат жанаша. Алышып ойнова бир жүрсөк, алт эле жашар балача. Бардыгыңыздарга кылачаңдар миллион процент өмүр каалайм, ак тилек каалайм. Ишиңиздерде ар дайым ийгилик болсун. Siz dagы oorubang, көзгө чыгың. Орнудан орколор. Акыркы сөз Ол артыбызда турган, эмгекти жасап бүтүргөн, дээрлик 450 000 сомдук ушул турган нерсе сапаттуу. Бул жок дегенде кеминде 5-10 жыл сапатын бузбай туруш үчүн эмгеги сиңген ушул Амалкер ишканасы бүтүрөтөрдү. Өзүбүздүн Амалкер ишканасынын директору Сабиров Адил агабызды өзүбүздүн жердешибиз жана Эрматов Жаныш мырзаны чакырабыз. Саламаттарбы? Биз эми ушунча жакшы сөздөргө бир 2 ооз эле сөз айтып коелу дедик. Ана бир ыраазычылык бар эле. Эми ар замандын өзүнүн чыгандары болот экен, абаларды, эжелерди сүйлөдү байкан бери. Убагында ушулар кыйынчылык, ар кандай убакта өткөн, ар кандай бир элдин, алай элине болгон ушу салымдарын коюп келатат. Азыркынын чыганы ушу талант экен деп билебиз да. Көп жерде уктуп, көп иштерди, жакшы иштерди кылып атат. Ана биз эми элдин арасында жүргөн адам катары эми кыска эле сүйлөйүн, биз ушу кичине ыраазычылык, элдин атынан, өзүбүздүн ишкананын атынан биз кичине ыраазычылык билдирип коелу деп өзүнүн ишин эми
эмгеги болгон элдин өмүрүн узартып атат адамдардын канча деген. Ушул ишти деле кылып жүрөсө болот эле, бирок андан тышкары мына чарбалык иштерди кошо бирге кылып атат. Биз деле көрүп сүйүнүп атабыз мына Алайдын Абдулла катары. Ушул жакшы иштерди жасап атканда бизден баягы биз да колубуздан келишинче жардам бердик. Эң главный адамдын каалоосу болсо баардык иштер боло берет экен да. Жасап койсо деле эч ким эчтеке дебейт эле. Эми ушул аксакалдарды урматтап сыйлап, ушуларды бизге ким экенин баарын ушул жерден балдар келип көрүп билип атабыз кандай кишилер иштегенин, ушулардын батасын алып, ушу талант экенибизди азыркы мезгилде ушул жакшы иштерди эметкени биз да сүйүнүп, ишканабыздын атыбыздан өзүнүн чакан бир сүйүндөр катары жасап алып келген. Самый главный Алай элдин атынан деп да түшүнсөңүздөр болот. Өзүбүздүн жасаган бир эмгегибизди берип коелу деп адам Ассаламу алейкум. Хуш келипсиздер. Мен мына жакка өтүп кеткен мына жакка отурам. Талант экен, мен атамды врач операция кылганда сиз боорун кылбай эле тамагына микрофон коюп койгон окшойт. Бүгүн ачылышка даярдап. Тамаша. Айтпай эке кайсы жерге чейин сүйлөдү эле. Тамаша. Баягы атагы кеткен Алайга хуш келипсиз Алайга деп, бул Алай эли өзү өтө улуу эл. Биз мына Бишкекте көп жерлерде иштеп жүрдүк, көчмөндөр оюнунда, кечеги шосто, ушул кайсыл жактан болосуң десе Алайдан десең, сенин үчүн сыйырмат башка адам катарында көрөт. Ушунусуна разы бололу. Мен эң биринчи ушул Алай элине баарыңыздарга ден соолук, ынтымакчылык каалаймын. Анан эми кичине кыскачараак сүйлөйүн. Мына 2019-жылды президентибиз Сооронбай Шарипович аймактарды өнүктүрүү жылы деп баса белгилеп кетти. Ошого талантка сиз эң чоң бир ачылыш кылдыңыз деп ойлоймун. Мына ушул ардагерлерди ушунча баалап барктап, кечээ мына жерде кичине сөздөр айтылды. Мына бириси өтүп кеткен тириктердин арасына коюп койсуңар деп. Бул жерде мен айтып кетейин. Бул жерде көз өтүп кеткендер дагы тирүү, баарыны тирүү, эмгек унутулбайт деп элестетиңиздер. Мына стендтин көк фону бул асмандын, эркиндиктин символу. Мына ак жазуулар, орнаменттер сиздердин ак эмгегиңиздер, кыргыздын ак тоолорун чагылдырып турат. Ошол ак тоолордо, ушул медицинанын доорунда медицинага эмгек кылган адамдар. Мына үстүнөн анан бийикке чыгып кайра түшкөн, азыркы айтпай айткан чийир жол, татаал жол. Ушул ортодо медицинанын сиздердин түштүү эмеңиздерди чагылып турган немеси. Ошол талантка сизге дагы ушунча идеяны көтөргөнүңүз үчүн толкунданып, терең ыраазычылык билдиребиз. Ушундай идеяларды көтөрүп, анан ушундай идея көтөргөн адамдарды колдогон коллективиңизге, мына Чынар эжеге ушу эски сүрөттөрдү табыш канча кыйын болду. Таап, даже ат эмес сүрөттөрүн таба албай өмүр баянын жазып, дайырга ушу жардамдашып, чогуу биргеликте бүтүрдүк. Мына поварларга рахмат, баарыңыздарга рахмат, ден соолукта болуңуздар. Баягы эми ал кыздын немесинен эки сап айтып берейин. Uzun ömür je kıskadı kim bilet, akır bir gün sökpöy kalat bul жүрөк. Сыйлашалы өмүр өтүп кеткенче, көңүл чиркин өмүрдөн да күчтүүрөөк дейт. Рахмат. Рахмат, баарыңыздарга рахмат. Айтылган тилектер кабыл болсун, сыйлыгыңыз кабыл болсун, Талантбек Маматосманович. Анда эмесе саат 12-ни кабыл калыптыр. Убакыт токтото албайт экенбиз. Эгер 12-ге чейин болсо дагы сөз бермекпиз. Кийинки сөздөр бул Кызыл Бурч деп коебуз, жыйындар залында уланат, чай үстүндө. Анда эмесе бул ачылыштын расмий бөлүгүн жабык деп жарыялабыз. Рахмат.